эл чындыкты билсин. Улукбек Марипов головной эч качан берилбет. Премьер-министр Улукбек Марипов Кыргыз-Тажик чегарасындагы Ак суу дарыясына жайгашкан башкы головной суу бөлүштүрүүчү жай Тажикстанга эч качан берилбей турганын билдирди. Бул тууралуу 4-майда Баткен облусунда куралдуу жаңжалда жабыркаган эл менен жолугушканда айтты. Бул суу бөлүштүрүүчү жайдын үстүнө Кайырма деген канал бар. Кайырманын башы 3 куб. Бирок 1992 жылы Алматыдагы келишим бузулуп, бизди укпай 2016 жылы ошол 3 кубду 23 кубка чейин чоңойткон. Мен ошол тууралуу айтканмын. Мен аны Баткенге күйүп айттым. Головнойго менчел күйгөн адам болсо, келсин жооп берем. Головной эч качан аларга Тажикстанга берилбейт, деди Марипов. Суу бөлүштүргөн жай тууралуу премьер-министр 3 февралда жогорку кеңеште сүйлөп жатып, суу бөлүштүрүүчү жайга келген каналдын башы Тажикстанга алдырылганын билдирген. Кийин Кайырма канал тууралуу айтканын, Төрткүл суу сактагычы жана головной суу тосмосун стратегиялык объекттердин катарына киргизүү боюнча иш башталганын белгилеген. Мариповдун головной тууралуу буга чейинки кеби Кыргыз-Тажик жээгиндеги калгышка шыкак берген болушу мүмкүндүгү коомчулукта айтылып келатат. Головной тилкесинде тажик тарап 28 апрелде электр мамыларына видео камераларды орното баштаган. Кыргызстан чегара кызматкерлери бул жерге барып ишти токтотууну талап кылган. Өкмөттүн Баткендеги ыйгарым укуктуу өкүлү Өмүрбек Субаналиев тажик тарап суу бөлүштүрүүчү жайды чогуу көзөмөлдөөнү сунуш кылганын, бирок Кыргызстан ал сунушка макул болбогонун билдирген. 28-30 апрель күндөрү Кыргыз-Тажик чегарасында куралдуу жаңжал головной суу сактагычында тутанган. Когада набыт болгон кыргызстандыктардын расмий саны 36-га жетип, 189 киши жараталган. Үй жайын таштап коопсуз жайга көчүрүлгөндөрдүн саны 58 миңге чамалады. Баткен жана Лейлек райондорунда бери дегенде 11 айда турак жайлар талкаланып өрттөлдү. Ооруканаларда 100дөй адам жатат. Маалымат булагы Азаттык. Эл чындыкты билсин. Эртең президент Жапаров Конституция боюнча элге кайрылуу жасайт. Кыргызстан президенти Садыр Жапаров эртең 5-майда үстүбүздөгү жылдын 11 апрелиндеги референдумда жалпы элдик добуш берүүдө кабыл алынган Кыргыз Республикасынын жаңы конституциясына кол коюп, Кыргызстан элине кайрылуу жасайт. Иш-чарага мамлекеттик бийликтин бардык будактарынын өкүлдөрү, жогорку кеңеш депутаттары, судьялар корпусунун өкүлдөрү, өлкөнүн өкмөтү, коомдук ишмерлер катышат. Эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу чакырылгандар коронавирус инфекциясына карата ПЦР анализ тапшырышты. Иш-чара бардык санитардык эпидемиологиялык талаптарды сактоо менен уюштурулууда. Иш-чара Кыргыз Республикасынын коомдук телерадио берүү корпорациясынын өлкөнүн республикалык жана аймактык телеканалдарынын түз эфиринде көрсөтүлөт. Маалымат булагы Медиа Центр. Эл чындыкты билсин. Эмилбек Каптагаев Баткендеги кыйроолорго байланыштуу дирекция уюштуруп, ага Райымбек Матраимовду башчы кылуу керек. Мындай пикирди белгилүү саясатчы Эмилбек Каптагаев Facebook баракчасына жазды. 2-3 жылдан бери Райымбек Матраимов жөнүндө айтылбаган сөз, коюлбаган талап берилбеген убада калбады көрүнөт. Акыры келип атып сала тургандай күнөөсү жок экен дегенге токтодук. Аны жактагандар тарабынан мыкты уюштургуч, жакшы менеджер дегендей сыпаттамалар көп айтылды. Ошондуктан Баткендеги кыйроолорду калыбына келтирүү жана жабыр тарткан жарандарга жардам уюштуруу боюнча атайын дирекция уюштуруп, ага Матраимовду башчы кылуу туура болобу дейм. Биринчиден, чын эле колунан иш келген адам болсо, анысын далилдейт, ишти уюштурат. Ошону менен коом алдында өзүн реабилитациялоо мүмкүнчүлүгүнө ээ болот. Экинчиден, курсагы ток деп атышат. Ошондуктан жардамга жыйналган жана атайын казынадан бөлүнгөн акча каражатына кол салып жибербейт. 2010 жылдагы Ош тарапты калыбына келтирүүдөгүдөй терс көрүнүштөр кайталанбайт. Үчүнчүдөн, өзү дагы каржы топтоого жакшы эле салым кошобу деп ойлойм. Дос тамырларын, бизнес өнөктөштөрүн тартып дегендей. Мен оюмча аны башка көзгө койгулап, билгенибиз деле, билбегенибиз деле күнөөлөй бергендин ордуна бул 5 күндүк жашоодо Матраимовго бир чоң шанс бергенибиз туура болот го дейм. Анын үстүнө жыйналып жаткан жардамдары, болгон каржы булактарын жана башка ресурстарды бир жерге топтоп, бир нукка буруп, иштерди бир жерден уюштурбаса болбойт. Бул менин жеке пикирим, деп жазган Каптагаев. Булак Назар Ньюс. Эл чындыкты билсин. Барымтага алынган айыл башы бетондо отурдук, көзүбүздү 1 сутка бою таңып коюшту. Көзүбүздү таңып, буту колубузду байлап алып кетишкен. Милиция бөлүмүндөгү бетондун үстүндө отурдук. Кайтканга чейин көзүбүздөгү таңууну алышкан жок. Баткенде тажик аскерлерине туткун болгон кыргызстандыктар дал ушинтип баяндап беришти. Жаңжал учурунда Лейлек району интернационал айылынын башчысы Мырзабек Жумабаев жана 9 жай тургун барымтага алынып, 1 суткадан ашык кармалган. Алар 24 сааттан ашык убакыттан кийин гана Баткен жана Согде областарынын башчыларын
сүйлөшүүсүнүн натыйжасында бошотулган. Учурда алардын 5өө Лейлек райондук ооруканада жатат. Спутник Кыргызстан агенттигинин кабарчылары барымтадан чыккандар менен баарлашты. Айыл башчысы Мырзабек Жумабаев айылында 2 жигит окко учту деген угуп, чын-төгүн билүү үчүн барып туткундалганын айтат. 29 апрелде кечиндеги атышууда айылыбыздагы 2 жигит каза болду дешти. Эртеси эртең мен 9:30 чамасында кабар алайын деп баргам. Түн эле атып токтоп калган эле. Өздөрү жакта болуп жатса керек деп ойлогом. Барсам кыргыздардын үйүнүн ичинен Тажикстандын чегарачыларынын формасын кийген куралчан аскерлер чыкты. Көрсө алар айылга чейин келип кирип алышкан экен. Анан ошол жерден мени кармап кетишти, деди Жумабаев. Ошондой эле андан мурдараак Интернационалда өрттөнгөн үйүн өчүрүүгө барган 5 адамды да туткунга алган жана баарын Гафуров районуна жеткиришкендигин айтты. Колу бутубузду байлап көзүбүздү таңып койгон. Ачык жерде эле бетондун үстүндө олтурдук. Себепсиз эле уруп жатышты. Мурдагы кайсы бир окуяларды айтышты. Ошентип 1 суткадан ашык олтурдук. Көзүбүздү таңган боюнча такыратышкан жок. Чыгып жатканда гана таңууну алганда Ички иштер министрлигинин тергөө бөлүмү деген жазууну окуп калдым. Анан бошотуп жатканда силерди урганыбыз жок, мына чай берип жатабыз дешти. Барымтага алынган 10 кыргызстандык баарыбыз тең ачык жерде күндө отурдук. Кээде бир сындырымдан ичине колбаса берип жатышты. Ал эми сууну кыйнап туруп беришти деп баяндады барымтадагы мезгилин айыл башчы. Жумабаев ооруканага келгенде эч жери сынбаганы аныкталган. Бирок башынан жаракат алган, көкүрөгүн көтөрө албай отуруп турганда кыйналып жатканын айтып берди. Дал ушул айылда 12 жаштагы Мадина Рахматжанова дагы көз жумган. Ал эми 2 жигит болсо автоунаа менен барып кайра артка кайта албай калышыптыр. 4 бала бир машина менен Интернационалга барып, артка келе жатканда алдыраак олтургандарды аткан. Артындагы экөө жата калып, акырын эшикти ачып түшүп, сайга качып кутулган экен. Аларга дагы ок тийиптир. Бүгүн операция жасашты окшойт деп кошумчалады ал. Жумабаев 2013-жылдан бери айыл башчы. Сакайып чыкса кайрадан өз ишин улантууга камынып турат. Жаңжал болгон күнү бир баласы үй бүлөсү менен коопсуз жайга качкан. Ал эми жубайы менен чоң улуу жүрөгүнө операция жасатуу үчүн Бишкекке кеткенин айтат. Айыл башчы чегара жаңжалы ушундай окуя Интернационалда биринчи ирет, ал эми Максат айылында мурдатан эле болуп келгенин айтып берди. Биз барымтага түшкөн дагы бир кыргызстандык менен маектештик. Раимжан Ибрагимовду тажик аскерлери Кыргызстандын Максат айылынан кармап кетиптир. Арка айылындагы туугандарымды алып келүүгө бара жаткан. Максатка келгенде солдаттар БТР менен туруптур. Өзүбүздүкүлөр деп ойлоп токтосом эле тажиктер экен. Каяка баратасың деп орусча сүйлөдү. Мен орусча түшүнбөйм дедим эле. Анан арттан бирөө келип автоматтын аркасы менен кулагыкка урду да машинага салып кетти. Телефонумду алып коюшту. Гафуров районундагы милиция бөлүмүнө алып барды. Ал жерде чоң автоунаанын үстүндө биздикилер кыргызстандыктар дагы бар экен. Көзүбүздү таңып, колубузду артка кайрып, зым менен байлап койду, деди Ибрагимов. Ошондой эле ал автоматтын кундагынан кулагы жарылганын, денесинин бир нече жерин көгала болгончо токмоктогонун баяндап берди. Булак Спутник KG. Эл чындыкты билсин. Тажикстанга согуш ачууга шылтоо таап берген Адахан Мадумаров качан камалат? Бир убакта Азимбек Бекназаров Мадумаровдун бийликке сатылып, анын сөзүн сүйлөп кетти. Биздеги демократтардын насил нарыктары ушундай деген мааниде шыбап өткөндөн кийин Акипресте жыйын өткөрүп, анын ички кийимдерин майкасынан бери шыпырып ыргыткан эле. Азимбек Бекназаров Мадумаровду ашык кеми жок Кыргызстандын 3 аймактагы жерин кошуна өлкөлөргө мыйзамсыз берип жиберген деп айыптады. Ал тууралуу документтер да бар экен. Эгерде алардын баары чын болсо, Мадумаровду түп-түз түрмөгө алып барып камоо керек. Соңку күндөрү Тажикстандын куралдуу кол салуусунан кийин ичибиз ачышып, кырчындай кезде өмүр менен кошетишкан мекендештерибизди жоктоп олтурабыз. Бүтүндөй айылдар талкаланды, жүрөгүбүздө кетпес так жазылды. Тажиктердин дагы мынчалык айбанчылыкка барышына себептер болгон. Анын бирден бир себеби биздин Булбул Адахан Мадумаровда жатат. Себеби тажиктер биздики деп талашып, басып кирип байрагын илип алган аймактын бир нече гектары Адахан Мадумаров Коопсуздук кеңешинин катчысы болуп турганда тажиктерге мыйзамсыз берилип кеткендиги мурдатан эле айтылып, жазылып келген. Эгерде жаңжалга кагылуучуларга Адахан Мадумаровдун мыйзамсыз чечими себеп болуп жатса, эмне үчүн ал жоопкерчиликсиз калышы керек? Айрымдар жарты тыйын урдаган үчүн соттолуп жатат. Ал эми Мадумаровдун жоругунун кесепеттери ал да канча чоң бүткүл бир аймактын элине коркунуч жаратып, эки өлкөнүн ортосунда от тутанып, 36 мекендешибиз курман болду. Анын катарында 12 жаштагы Мадина кызыбыз да бар. Мына ушундай кайгылуу кесепетке себепкер болгон адамды жазасыз калтыруу элдин мамлекеттин алдындагы чоң күнөө болуп саналат. Мындан тышкары, Азимбек Бекназаровдун айтымында Каркыранын бир бөлүгүнүн кошуна өлкөгө берилип, Ысык көлдүн жээгинде 50 гектарлык анклавдын пайда болуусуна Адахан Мадумаровдун түздөн түз күнөөлүү. Эгерде ал чын болсо, эмне үчүн мамлекетке 5-6 миллион сомдон зыян келтиргендер кармалып, камалып, жазаланып жатышат
учурда элге жерге түбөлүк орду толгус кыянаттык кылгандар дайраңдап ар кимдерге акыл үйрөтүп кыз боозуп алып энесин коркуткандай. Ак үйдүн ээлерине догурунуп өлүмтүктөрүн артып жүрүшөт. Бул биздин бийликтин эмнегедир бошоң, алсыз болуп бараткандыгынын бирден бир белгиси эмеспи? Жер ээн болсо доңуз дөбөгө чыгып алып коркулдайт дегендей, мамлекетке андай кыянаттык кылгандар дөбөлөргө чыгып алып бакырбастан жок дегенде тийиштүү жерлерин бекемирээк кысып дөбөлөп эмес жылгалап жүрүүлөрү керек. Антпесе бийликке мыйзамдуулукка аябагандай чоң доо кетет. Алдаган жагынан Мадумаров өзү Кыргызстандагы бир да саясатчыны алдыга салбайт. Азимбек Бекназаровдун айтымында Адахан Мадумаров 2005-жылы революциячыларга кошулмак түгүл, аларды колдогон дагы эмес. Акаевден корккон, качан бийлик алмашканда Бекназаровдун ортомчулугу аркылуу вице, анан коопсуздук кеңешине катчы, анан президент Бакиевдин, ошондой эле Данияр Үсөнов азыркы Урицкийдин ажырагыс адамы болуп, алардын жамак менен жомоктордон турган идеологиясында иштеп чыгып, алардын үй бүлөлүк тамадасына айланган. 2010-жылы парламенттик шайлоодо бүтүн Кыргызстан уткан, бирок ал жеңишти коргоп калганга Мадумаровдун эрки, кайраты жеткен эмес. Тили менен ой тоонун чөбүн бирдей оргон менен чындыгында Мадумаров аябагандай эле коркок адам. Бекназаровдай тобокелчил бульдозер эмес. Ал ашага Түркиядагы айлыгы чоң бир кызматка алданып, партиясын уруп таштап 5 жылдай жоголуп да жүргөн. Эгерде азыркылар жогоруда айтылган 3 маселенин бири боюнча кылмыш ишин козготуп койсо, Урицкийлер тарапка качып кетерин же суудан төмөн болуп быгып каларын бөркүңүздөй көрсөңөр болот. Ал күрөштүн адамы эмес, ал дебаттардын гана адамы. Маалымат булагы Саясаткейчи. Эл чындыкты билсин. Чолпон Абыкеев: тажиктерден да ашкан душман колтугубузда отурган болуп жатпайбы? Бизде бийликке, байлыкка жетиш үчүн энесин сатуучулар четтен чыгат. Чолпон Абыкеев ошондо чектен кол салган тажиктер коркунучтуубу же бул жактагы бийликти басып алуу аракетин көргөндөр коркунучтуубу? Мамлекеттүүлүктүн күчү анын ички тартибинде болот. Мамлекетте жашаган ар бир атул мамлекеттин ички тартибин так түшүнүп, анан ага баш ийиши керек. Эгер мамлекетиңдин ички тартибин билбесең, ага баш ийбесең, анда мамлекетиңдин эмне кереги бар? Бизде ошол ички тартипти түшүнүү дегеле ал эмне деген тартип билбейт экенбиз. Муну Баткенге тажиктердин кол салуусунан ачык билдик. Ички тартиби бар мамлекеттерде анын чек арасында сырттан душман кол салса, граждандары биз Баткендеги кол салууга күйгөндөгүдөн да ашык күйөт. Бирок ар кимиси чуркап ошол чек арага жөнөп калбайт. Мамлекетинен команда күтөт. Такыр эле тынчы кетсе, жергиликтүү бийликке, аскер комиссариатына барып, биринчилерден болуп согуш чыккан чекке жөнөтүүнү өтүнүп, арыз калтырат. Калган ишти мамлекет дейлет. Ал ошол үчүн мамлекет. Бизде эмне болду? Миңдеген адамдар Баткенге агылып жөнөп калды. Аны алар эрдик мекенге болгон сүйүү, патриоттуулук катары көрүштү. Барып эмне кылышты? Ал жердеги аскер адамдардын бутуна чалынып, пайда эмес зыян кылышты. Миңдеген адам келиптир деп тажиктер коркуп кетип, чабуулун токтотуп кайра артка качкан жок да. Эл менен кошо делдектеп барган Турсунбек Акундун айтуусунан бир эле мисал келтирейин. 10 жаш жигит тилди албай тажиктерге таш ала чуркап бүт окко учушту. Аларды куткарабыз деген жоокерлер да жарадар болушуп, окко учкандар болду. Буга эмне деп комментарий бересиң? Келгендер курал бергиле дешет. Макул берели, бирок аскерди кызмат өтөдүңөр беле? Курал урунганды билесиңерби дешсе, көбү аскерди кызмат өтөшкөн эмес. Курал урунганды билишпейт. Ананда форма кийип отрядтарга бөлүнгүлө. Силерге аскери адамдардын командирлери коелу десе, ага көнүшпөйт. Жөн эле курал алып, анан аны өз билгендер аткылап чуркап жүргүлөр келишет. Бул да ошол Баткенге баргандар тууралуу айтылган комментарийлер. Буга эмне дейсиңер? Мен Баткенге баргандарды бул айткандарым менен күнөөлөбөйм. Бири да күнөөлүү эмес. Керек болсо коммунисттик доордун күчтүү тартибин көргөн өзүм деле аз жерден Баткенге жөнөй сактап араң карманып жаттым. Баткен согушунда ушундай башаламандыкка 30 жыл туура эмес саясат жүргүзгөн, мамлекеттүүлүгүбүздү бекемдей албаган, атуулдарына тартипти түшүндүрө албаган, туура тарбия албаган мамлекеттик бийлик күнөөлүү. Мамлекетибиз өз атуулдарына граждандуулук деген эмне дегенди түшүндүрө алган эмес. Граждандуулук мекениңдин башына кыйын күн түшсө, өз билгениңди кылып, ар ким өз алдынча делдектеп чуркап, ар ким оозуна келгенде оттоп калыш эмес. Мамлекетиңдин тартибине кың дебей баш ийип, мамлекетиңдин гана командасын күтүү, бир туунун астына бир муштун болуп биригүү, ойду тоноо-тобой, мекен кызыкчылыгы жөнүндө гана сөз кылуу. Мына ушул сенин мекениңе, улутуңа болгон сүйүүңдү билгизгениң. Мекенчилдигиң бизде мамлекетке болгон ишеним, аны сыйлоо, тартибине өгөнү таптакыр жок экен. Мекенге болгон сүйүүбүз теңирден тескери экен. Жаңы бийлик реформалык ишин ушундан
жумуштан башташы керек экен. Мейли, өзгөчө мекенчилдер, жүрөк өрттөнгөндөр Баткенге барышты. Анын ичинде айрым байлардын жергиликтүүлөргө пайдасы деле тийди. Кантсе да элге тирек болушту. Ар кандай материалдык жардамдар беришти. Мени күйгүзгөнү Бишкектеги митинг. Кана кимибиз буга комментарий беребиз. Ак үйдүн астына келгендер чек арадагы проблеманы тез чечкиле, согушту токтоткула дешет. Кантип деген суроону өздөрүнө деле бергилери келишпейт. Себеби согушту кыргыз бийлиги баштаган жок. Аны тажиктер башташты. Тажиктерге каалаган жериңерди алгыла, болгону согушту токтоткула деш керекпи? Курал бергиле, Баткенге жеткиргиле дешет. Курал берилбейт. Бирок Баткенге барам дегендерге автобус даярдешсе, ал автобуска эч ким түшпөйт. Анан бийлик кетсин дешип, ак үйдү басып алуу аракетине өтүштү. Муну кандай түшүнөсүз? Баткенде согуш, коңшу мамлекет бизге кол салып, мамлекеттин тагдыры кыл учунда турат. Бул жакта бийликти басып алуу аракети көрүлүүдө. Ошондо чектен кол салган тажиктер коркунучтуубу же бул жактагы бийликти басып алуу аракетин көргөндөр коркунучтуубу? Кандай комментарий бересиңер? Тажиктерден да ашкан душман колтугубузда отурган болуп жатпайбы? Балким тажик бийлиги менен ушундай соодалашкан тымызын сүйлөшүү да болгон. Силер чек арадан кичине кол салгыла, ошого шылтоолоп биз бийликти тартып алабыз да каалаган жериңерди бүт силерге беребиз деген. Бизде бийликке байлыкка жетиш үчүн энесин сатуучулар четтен чыгат. Мындай версия жок деп ким айта алат? Муну тиешелүү кызмат терең иликтеши керек. Ошол митингге катышкандардын ар бирин сурап, кимдер уюштурушкан, максаттары эмне болгон, такталышы сөзсүз зарыл. Болбосо эмне деген шумдук? Бүт эле түрлүп чек араны карап турса, ал жакта кан төгүлүп жатса, өлгөндүн үстүнө көмгөн кылып бийликти алам дешки ашынган акмактын деле абири жол бербейт болчу. Бул митингде башкача сыр бар. Мындай тартипсиздик бийлиги бир да мамлекетте болушу мүмкүн эмес. Бул демократия эмес, бул демократия. Мына 30 жылдагы демократтардын коомду тарбиялаган тарбиясынын жыйынтыгы. Мындан туура жыйынтык чыгарып мамлекеттүүлүктү түп тамырынан баштап бекемдөөгө өтпөсөк, мамлекет деген кооз шаар биринчи эле курайга тийгенде тарс деп жарылуучу абалда экен. Бизди Кудай эле сактап атат. Бирок ал деле такыр эс акылыңарга келбей койдуңар деп тажашы мүмкүн. Булак саясат кеч. Эл чындыкты билсин. Тажикстан куралдуу кол салуусу бизге кандай сабак берди? Кылымдар бою жүрөктө так болуп кала турган окуя болду. Эч кимге карасанабаган, эч кимге тийишпеген достукту, бир туугандыкты, коңшулук мамилени бекем сактаган кыргыз элине, кыргыз жергесине капилеттен Тажикстан тараптан куралдуу кол салуу болду. Колунда куралы жок. Карапайым жай турмушту кечирип жаткан кыргыз айылдарын тажик тараптын аскерлери миномет менен, ал тургай тик учак менен ок жаадырды. Бош калган кыргыз айылдарын үйлөрүн тажик тарап бульдозер менен сүрдүрүп, өрттөп, коросунда байланып турган малынан бери айдап кетишти. Бирок өз жерин бастырып кирген жоодон коргоо жагынан чек арага жакын жашаган айылдардын карапайым тургундары чек ара аскерлери атайын даярдыктагы аскерлерибиз эр жүрөктүгүн көрсөтө алышты. Алар өзгө элди, өзгө жерди бастырып киришпеди. Өз элин, өз жерин күжүрмөндүк менен коргошту. Ошентсе дагы бастырып кирген тажик тараптын душмандык менен жасаган аракеттеринин натыйжасында Баткен облусунда 78 үй, 2 мектеп, 1 фельдшерлик жана акушердик пункт, 3 чек ара бекети, 1 бала бакча, 10 май коюучу бекет, ички иштер бөлүмүнүн 1 имараты жана 8 дүкөн талкаланып өрттөлдү. Албетте, бул талкаланган өрттөлгөн үйлөрдү имараттарды кайра калууна келтирүүгө болот. Бирок окко учкан 35 өмүрдү кайра кантип кайтарабыз? Алардын жакындарынын, ата-эне, уул кыздардын өксүн кантип толтурабыз? Түрдүү жаракат алышкан 178 мекендештерибиздин жүрөгүндө калган такты ким жууп кетире алат? Дагы эле бул окуя жалпы кыргызстандыктардын жүрөгүндө калган так болду. Эми аны жууп кетирүүгө мүмкүнбү? Дүйнө коомчулугу мындай жырткычтык аракетти кайсыл тарап жасаган алаканга салгандай көрүп турду. Тажик тарап мындай согуштук аракет үчүн алдын ала даярданышканда белгилүү болду. Кыргызстандын өкмөт башчысы, Татарстанда УКМКнын башчысы, Германияда Коопсуздук кеңешинин катчысы Тажикстанда жүргөн кезинде согуштук аракетти жасады. Кыязы ушундай убакытта алар атайлап күткөн сыяктуу. Эми алар өздөрүнүн жасаган мыйзамсыз эл аралык нормаларга жатпаган кадам үчүн жооп берүүгө тийиш. Мындай учурда кыргыз бийлигин Тажикстандан келтирген зыяндардын ордун толуктап берүүсүн талап кылбайбыз деген позициясын түшүнүү кыйын болуп турат. Биз алардын чыгымдардын ордун толтуруп бергиле деп суранбайбыз. Эгер кийин Тажикстан өздөрү жасаган ишине өкүнүп жардам беребиз десе карап чыгабыз. Биз азыр үйлөрдү куруу үчүн өзүбүздүн күчүбүз толук жетет деди УКМК башчысы Камчыбек Ташиев жергиликтүү элдин алдында. Эмне үчүн алардан келтирген зыяндардын ордун толтуруп берүүнү талап кылбашыбыз керек? Кандай коркок билишибиз бар? Өздөрү тынч жаткан кыргыз жерине кол салды, талкалады, өрттөдү, куралсыз адам
кадамдарды аткылады. Эми ушул аракеттердин баары үчүн жоопкерчилигин да тартышы керек. Кыргыз бийлиги колдо бар бардык далилдерди чогултуп, эл аралык сотко кайрылууга толук укугу бар. Материалдык гана чыгымдарды эмес, кыйылган адам өмүрлөрү үчүн да жооп берүүгө тийиш. Ансыз да дүйнө коомчулугу тажик тараптын агрессиясын алаканга салгандай көрүп турду. Далилдер ашыгы менен жетиштүү. Андыктан тиешелүү юристтер, эл аралык мамилелер жаатындагы эксперттер менен кеңешип, Тажикстандын аракеттерине эл аралык деңгээлде баа бере турган аракеттерди баштоо маанилүү. Экинчиден, бул кайгылуу окуя Кыргызстан үчүн кандай сабак болушу керек? Мындай акыбалга эмне себептен келдик? Ушул суроолордун тегерегинде олуттуу ойлонуп, тыянак чыгара турган убакыт келди. Биринчи кезекте акыркы 30 жылдан бери карай элек Кыргыз бийлигин коррупцияга белчесинен батып алып, мамлекеттик коопсуздукту, мамлекеттүүлүктү бекемдөө багытында эч кандай иш-аракеттерди жасабаганын натыйжасы болду. Өз өлкөбүздө өзүбүздүн эле чиновниктер талаптан олтуруп, экономикасы эң эле алсыз өлкөгө айланды. Мамлекет өзү жарды, ал эми анын башында отурган чиновниктер ашынган бай болду. Кантип жарды өлкөнүн чиновниктери бай болот? Же алган айлык акылар ошончолук эле жогорубу? Жок, контрабанданын, коррупциянын арты менен доллар менен миллионерге айланышканы жашыруун эмес. Алар өз өлкөсүн талаптанып, Кыргызстанды илки баскан, жону жорган кашаң атка айлантышты. Кыргыз армиясын күчтөнтүп, мекендин чебин бекемдөө керек экенин унутушту. Бүгүн биз Кыргызстанды ушундай абалга алып келген, керек болсо тик учактарды да сатып жиберген чиновниктерге наалат айтышыбыз керек. Экономикасы алсыз аскердик техникаларда жетиштүү эмес өлкөгө басым жасагысы келгендер четтен табылат. Бекеринен Наполеон Бонапарт эмес, өз армиясын бакпаган эл башканын армиясын багып калат деп айтпаса керек. Дагы бир жагдай, бир топ жылдардан бери карай эле карапайым эл дагы саясатташып, ички саясий күчтөрдүн колундагы куралга айланып, 5-10 миң адам топтолуп алып, улам бийликти күч менен кулата бергенибиздин натыйжасы да. Мамлекетибиздин алсызданышынын башкы себептеринин бири болуп турат. Өзүбүздү өзүбүз шылдыңдаганды, келекелегенде бөлүнүп жарылмайды адатка айлантырып алганбыз. Ынтымагы жана биримдиги жок элде сырткы душмандар оңой эле басып алабыз деген ойдо болушарын унутпашыбыз керек. Ынтымаксыз эл бат эле арам ойлуулардын жеми болуп калат. Эми бизге бул окуя өтө чоң сабак болду. Бөлүнгөндө өзүбүздү өзүбүз шылдыңдаганды, келекелегенди токтотолу, саясатчылардын куралы болбойлу, мамлекеттик жогорку кызматтарга билимдүү, тажрыйбалуу кадрларды тандайлы. Ошондой эле жогорку кызматтарга барып жаткандарда мансап үчүн эмес, мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн иштеп берем деп барышы маанилүү. Ар кандай оор кырдаалдардан жол таап чыгып кете ала турган ишенгендер гана барышы керек. Кабылдамасы бар кабинет, кызматтык унаа жана каада күтүш үчүн, байыш үчүн барууну токтотуу зарыл. Эгерде бул жолда сабак албасак, анда кийинкиси мындан да коркунучтуу болуп каларын унутпайлы. Элдин, жердин тагдыры оюнчук эмес. Маалымат булагы, медиа центр. Эл чындыкты билсин. Жакшы жаңылыктар. Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган мырзанын реакциясы. Түркиянын коомдук ишмери Умер Эрдоган мага Түркиянын президентине жазган ачык каты ийгиликтүү болуп, өлкө башчысы Эрдоган мырзанын тез реакциясын жараткандыгын мага билдирди. Түркиянын президенти Эрдоган Россиянын тышкы иштер министрлигинин өкүлдөрүн чакырып, Тажикстанга достук мамиледеги Кыргыз Республикасына каршы аскерий агрессия кайталанбашы керек деген эскертүүнү жеткирүү өтүнүчүн билдирди. Ошондой эле Эрдоган мырза Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаровка телефон чалып баткенде курман болгондорго байланыштуу көңүл айтып, өлкө үчүн ушул оор учурда колдоо көрсөтүп жаткандыгын билдирди. Ошондой эле ал Кыргыз Республикасынын президентин май айында Түркияга расмий иш сапары менен келип кетүүгө чакырды. Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган Кыргызстан сыяктуу достук мамиледеги өлкөлөр менен тилектештигин билдирип, өз оюн ачык айтып, чоң авторитетке ээ дүйнөлүк лидерге ыраазычылыгын билдирген. Чоң рахмат, урматтуу президент Режеп Тайип Эрдоган деп Асол Молдахматова өзүнүн Instagram баракчасында бөлүшкөн. Эл чындыкты билсин. Чек ара чырында талкаланган үйлөр мамлекеттин эсебинен калыбына келтирилет. Эки өлкөнүн чек ара аймагында жашаган элдин кандуу кагылышуусуна алып келген тиреш 28 апрель күнү башталган. Баткенде Кыргыз-Тажик чек арасындагы тилкеде чыккан жаңжалдан талкаланып, өрттөлгөн турак үйлөр мамлекеттин эсебинен калыбына келтирилет. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы кабарлады. Ал эми калыбына келтирүүгө мүмкүн болбогон үйлөр бекер курулуп берилери айтылды. Кандуу кагылышууга алып келген чыр 28 апрель күнү башталып уланып кеткен. Кечээден бери
сүйлөшүүлөр жүрүп атышуу токтоп, абал турукташа баштады. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги берген маалымат боюнча жаңжалдан Баткен менен Лейлек райондорунда 78 турак үй, 2 мектеп, 1 ФАП, 1 бала бакча, 1 ички иштер министринин имараты, 3 чек ара заставасы, 10 май коюучу станция, 8 дүкөн жарактан чыккан. Буга чейин Лейлектин максат айылына барган биринчи вице-премьер Артем Новиков да бүлгүнгө учураган турак жайлар калыбына келтирилерин белгилеген болчу. Маалымат булагы Спутник Кейжи. Чыр чыгарын билгенбиз. Ташиев Новиков менен максатка барды. Новиков өкмөт бардык үйлөр менен социалдык объектилерди калыбына келтире турган убадалады. Биринчи вице-премьер Артем Новиков менен УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Баткендеги максат айылына келди. Бул тууралуу Спутник агенттигинин кабарчысы жеринен билдирди. Жергиликтүү эл менен жолугуп жаткандардын катарында өкмөттүн Баткендеги өкүлү Өмүрбек Субаналиев дагы бар. Новиков өкмөт бардык үйлөр менен социалдык объектилерди калыбына келтире турганын айткан. Кимдин эсебинен, кайсы каражатка экен азыр айта албайм, бирок мен оңдоого кепилдик берем. Зыяндын көлөмүн аныктайбыз деген Новиков. Ал эми Ташиев мамлекет адам өлүмү көбөйбөш үчүн согушту токтотууга аракет кылганын белгиледи. Кагылышуунун болорун алдын ала билгенбиз, маалымат бар болчу. Ошого карата алдын ала даярданып техниканы киргизип турганбыз. Ушундан улам биринчи күнү ири кагылышты токтоттук. Биздин эле күчүбүз жетет эле. Бирок биткө чөшүп көйнөңдү отко салба дегендей кылдык, деди Ташиев. Жергиликтүү тургундар Насия тууралда маселе көтөрүштү. Ага жетекчилер мамлекет төлөп берүүгө аракет кыларын, жашоочулар бул боюнча санаа тартпашы керектигин белгилешти. Маалымат булагы Спутник Кейт. Эл чындыкты билсин.